Баткен шаарынын жашоочусу Азамат Абдыкадыр уулу 20 жашта. Ал 16 жылдан бери оорунун азабын тартып келет. Ушул тапта бел омурткалары кыйшайып, күн өткөн сайын оорусу күчөп жатат. Өз алдынча басканы менен көп кыймыл аракет жасай албайт. Эгерде көп убакыт ушундай абалда жүрө берсе, басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышы мүмкүн дешет дарыгерлер. Тез чуркай албайм. Тез чуркагандан дем алыш кыйынлашып кетет. Басқанда да көп баспайм. Өзүмдө секи мындай акырын бассам басып берем. Бирок мындай тез шашып эме кыла албайм. Анча-мынча суукта путтар ооруйт. Ошо врачта жазган дарыларды ичем. Ошо массаж, физиолечение алып турам. Азаматка тез аранын ичинде операция жасатуу зарыл. Турцияда жасала турган операциянын баасы кымбат болгондуктан анын үй бүлөсүнүн каражаты жетишпей жатат. Мындан улам Азаматтын апасы Марал Тойчиева уулунун ден соолугун чыңдап, өмүрүн сактап калуу үчүн кыргыз элинен жардам сурайт. Жүлүндөр уже отуруп атат деди, уже ортодо кемирткелер уже желип атат экен, барган сайын уже булун чычаңы уже манияка чыгып калганда азыр нагрузка берип атат деди да. Муну баскан сайын нагрузка берет, мында үйдө баспай өрмөлөсүн деп атат врачтар. Үйдө жүргөндө төлкө өрмөлөп жүрсүн, сыртка чыкканда эми кичине басып, неме кылсын, калган маалда баспасын деп атат. Муну уже нагрузка берип атат, уже чычаңга нагрузкадан бияка мындай сөөктөр уже чыгып калган да мунук. Операция чоң суммада болгонго байланыштуу кыргыз элиме кайрылат элем. Ошол эми кичине жардам берсеңиздер, ошо балам эми операция болуп кетсе, ошол эсинаман келип калсак жакшы болот эле деген максаттарыбыз бар. Марал Тойчиева уулу менен кошо 16 жылдан бери оорунун азабын тартып келет. Эне жүрөгү үмүт үзбөй, уулунун сакайып кетүүсү үчүн бар күчүн жумшай турганын айтат. Уулунун мүнөзү оор, сабырдуу болгондуктан ооруганын дайыма жашыраарын белгиледи. Азамат келечекте ден соолугун чыңдап, өлкө үчүн салым кошсом деген ниеттери чоң дейт. Мен участкамы катара жерин алып, участка кылам да, апа ошондой малдарды неме кылам деген ойлору, максаттары чоң мунун максаттары. Кудай кааласа эми ушул биринчи операциясыны жакшырып келип алсак, анан ушул балам путка туруп, өзүн эме кылса, элге ушул жардам берет, өзүнүн кыялдарын орундатса деген тилектерибиз бар. Ошо кыргыз элиме кайрылат элем, ушу балама эми кичине жардам берсеңиздер. Ошо эми жакшы болуп кетсе, кыялдарын орундатса балам. Азамат быйыл Ош шаарындагы медициналык окуу жайды бүтүрдү. Ал ветеринар адистигин аркалап, бул тармакта ийгилик жаратууну максат кылып жатат. Учурда башкы маселе ден соолугун чыңдап, бутка туруу болуп турат. Асыл тукум балдар көбөйтүп, ветеринария жагына ишти алып барсам деп, эми Баткенде жакшы сапаттагы заманбап убойнилар куруп, ошо кичине Баткенди өнүктүрүү максатында ойлонуп жүрөм. Ошону өнүктүрүү колдон келсе ушундай кылайын деп. Азаматтын кыйшайган омурткаларын түздөө үчүн Турцияда өтө турган операцияга 60 000 АКШ доллары керектелет. Мындай каражат анын үй бүлөсүндө жок болгондуктан коомчулуктун жардамына муктаж. Жардам берүүнү каалагандар үчүн атайын эсеп ачылган. Эгерде сиз да жардам берүүнү кааласаңыз, экрандагы жазылып турган номерге байланышып, атайын эсепке каражат которсоңуз болот. Азаматтын үй бүлөсү сизден жардам күтөт.